Саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен Таңшыла программасын көрүүчүлөрү. Мына ушинтип Таңшыла программасы бүгүнкү 30-июнга каратылган көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. 30-июнь бул жай мезгилинин эң соңку эфири. Бүгүнкү биздин программабызды башка эфирлерден айырмаланып, өзгөчөлөнтүп, ушул орто кылымга басым жасоону туура көрдүк. Андыктан бүгүн ушул программабыздын алкагында 3 сааттык эфирде сыналгыда, кинотасмаларда эң мыкты каармандарды жараткан, ошол жерде каармандар биздин студияда болот. 3 саат бою, саат 10-го чейин бизди калтырбай көрүңүздөр. Мына ушундай 3 саат бою кызматыңыздарда улуу урматтуу Жийдайым жана улуу урматтуу Амантур Падыша болот. Мына ушундай жагымдуу биздин кичинекей биздин досторубуздун, биздин көрүүчүлөрдүн, биздин кесиптештерибиздерге берген кичинекей болсо да өзүнүн таалим тарбиясы болду. Албетте бул болсо да сиздердин жашооңузга кереги тиет деген ойдобуз. Эми азыр болсо мына ушул орто кылымда ойлоп табылган, орто кылымда бийлеген бал тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Себеп дегенде мына ушул 16-17 кылымда аябай өнүккөн экен. Бул көбүнчө бал деген сөз бул француз тилинен алынган экен. Жана ошондой эле жогорку мансаптагы адамдар, жогорку бийликте иштеген ханышалар, хандар дейли, ошол хандардын балдары көбүнчө бал кечелерине аябай бийлөө үчүн барган экен. Мындан тышкары мындай кече биринчилерден бол француз жана Бурхунд хан сарайларында өткөрүлө баштаган экен. Тарых барактары боюнча эң биринчи бал 1385-жылы Карл IV менен Изабелла Баварскаянын үлпөт кечесинде өткөрүлгөн экен. Жана 21 кылымда, урматтуу көрүүчүлөр, Таңшыла программасында биринчи жолу мына бүгүнкү ушул жай мезгилинин соңку жыйынтыктоочу эфиринде Вегас шоу балети дагы да болсо орто кылымда кеңири түрдө бийленген бийди сиздерге тартуулайт. Кабыл алып коюңуздар. Келиңиздер, сиздерге сонун бир рахат тартууласын. Кеттик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Вегас шоу балети бизге мына ушул жерде орто кылымда бийленген бийди сиздерге тартуулап берди. Мындан тышкары эсиңиздерге салып өтөлү да ушул бийчилер тобу Кыргызстанда эң маанилүү жана ошондой эле масштабтуу өткөрүлгөн кечелерде бийлешет жана булардын бийлеген бийи дагы өзгөчө деп айтып өтөлү. Жана бүгүнкү программабызда да көрк кошуп өттү. Албетте көрүп кошуп өттү. Бизде Таңшыла программабызга себептик өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөр билгендей эле Вегас шоу балети бизге мындай классикалык жогорку деңгээлдеги бир жакшы бийди көрсөтүп берди деген ойдомун. Ал эми орто кылымда мына ушул биздин бийчилерибизге окшогон сулуу, келбеттүү, татынакай болуу үчүн билесиңби, падышалар, айымдар көпчүлүгү жана мырзалар дагы жана сүткө жуунушкан экен. Ошондо тери, дене мына ушундай жылмакай, апакай болуп калат деп. Азыр эми баягы технология да өнүктү, заманбап косметикалардын түрлөрү да өнүгүп жаткан кезде эми ага деле көп муктаж эмес болушубуз керек.